эки жаш жубай үйлөнгөндө эмне деп айтат мисалы үчүн? Бул кыргыз салтын изилдөөчүлөр бизге ушуну чечмелеп берет да. Куш боңор бек болсун дейт. Мунун философиясы кандай десе, айтып атпайбы? Куш кыргыз элибизде куттун белгиси болгон дейт. Үйүңө куш конуптур десе, кут конуптур деген дейт да. Эми аял кишини кыргыздын салтында жаңы келин келсе үйгө, куш келиптир, кут келиптир деген да. Береке келиптир деп. Эми ошо эркек айтат да. Куш өзү учуп жүрөт, эркин талаада. Аялың да ошентип эркин учуп жүргөн. Бирөөнүн кызы, бирөөнүн үйүндө эркин, эч кимге баягындай аял болбостон. Эми ошону Кудай Таала береке кылып сага алып келди эркек. Сага байлап берди ошол кушту. Эми ошону бекем карма деп аталарыбыз эркек айткан да. Эгер сен ушу кушту бекем кармабасаң, учуруп ийсең үйүңөн кут учуп кетти деген да. Жакшылап карма деген, ал кармаш сенден деген. Аны кармастан биз азыр кол көтөрүп атат да, мисалы үчүнчү, учуруп атат деген сөз да. Демек өзүңдөн болот да. Ушул куш боң бек болсун дегенди, бекем карма дегенди, бул шариатта Алла Таала Куранда ар-рижалу каввамун алан ниса деген. Эркектер аялдардын үстүнөн камкор деген да. Камкор, орусча подзащитай. Аялды бекем кармоочу, кутун бекем кармоочу. Азыр эркектер бекем кармабай жумшак болуп калды да. Сөз көтөрө албайт. Аялдын характери келип калган. Бир аз сыноо келе турган болсо, баягында аялдай болуп сезими менен, акылы менен эмес, сезими менен кыймылдап калды. Ошон үчүн эртерээк талак берип алат, чыдабайт да. Ажырашып кетет, кол көтөрүп кетет. Бул эркек Куранда айткандай камкордугун жоготту. Кыргыздын салтындагы куш боң бекем болсун дегенди бекем кармабай калды да. Бул нерсе ошондон бара алат. Ушул нерсени жакшы түшүнүш керек да.